رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان Alemi Kur'an hüccetun leke av aleyke. Alemi Kur'an bolsa kıyamatta senin paydan üçün kübölükö ötöt, je senin ziyanın üçün kübölükö ötöt. Ошондон Kur'an'da okup turuşubuz керек. Bak uyda жакшы bir polkaga, жакшы polkaga koyup, жакшы bir kezdemege orup koyup, аны аздектеп туруп эмес, Kur'an окуу үчүн, күн сайын окуу үчүн керек. Ошондон Kur'an эгер окуган эмес болгон адамга Kur'an айтат экен, бул мени такыр окуган жок дейт экен. Ал эми окулган Kur'an ал айтат экен, бул мени дайыма окучу эле деп. Ошондон биздин ар бир мусулман адамдын Kur'an менен болгон байланышы болуш керек. Күнүмдүк Kur'an окуй турган өзүбүздүн тартибибиз болуш керек. Бир убакыт табышыбыз керек ошого. Тойлорго табылат, ысырапкерчиликке табылат, киного табылат, футболго табылат, кафеге табылат. Аябай убакыттар көп нерсе табылат да, бирок Kur'анга табылып атабы, жокпу? Ушул Kur'an айында Kur'an окуп атабызбы, жокпу? Тамга жаттап атабызбы, жокпу? Ар бирибиз бул Рамазан айы эми чындыгында ибадаттын айы, Kur'андын айы. Бирок ошол эле учурда өзүбүздү өзүбүз эсеп китеп кыла турган айда. Ошондон Умар ибн Хаттаб айтып атпайбы? Хасибу анфусакум кабла ан тухасабу. Бүгүн өзүңөргө эсеп китеп бергиле, эртең Алланын алдына барып эсеп китеп берерден мурда дейт. Вазинуха кабла ан тузану, амалыңарды бүгүн таразалагыла өзүңөр, эртең таразага барып түшүп калардан мурда дейт. Демек биз мына ушул нерселерге көңүл буралы. رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان